Алардан коркпойм, коркуп берсең, коркпосо өлтүрөр. Өрттөрүп кеткенде көп нерседен кутулабыз деп, бул кутулбайт моунча элден булар үчүн. Эки конушунда турабыз. Бул жактагы 509-контурда арестке түшүп калган жерлер өтө эле арбын экен. Администрация айынан азыр мошенниктер пайда болуп атат. Бүгүн чечип келди. Анан бир 10 киши келип туруп ушунча кишини кыйнаш керекпи? Ушунча кишини страдайт этиш керекпи? Аз гана кайган адамдар арестке коюп жатышат дейт. Алардын максаты эмне? Урматтуу көрүүчү, биз Ак Ордо 2 конушунда турабыз. Бул жактагы 509-контурда биз өткөндөгү эфирибизде көрсөткөндөй эле 495-контур сыяктуу эле арестке түшүп калган жерлер өтө эле арбын экен. Бул жактагы жайкын жашоочулардын айтымында муну аз гана кайган адамдар арестке коюп жатышат дейт. Алардын максаты эмне? Мындай жолго баруусундагы бирден бир себеби бар дешүүдө. Алдыда көрөлү. Эми бул жерде 509-контур да Ак Ордонун. Бул жерде где-то бир 15 миңдей киши бар да. Анан бул жерде ошол 509-контурга келгенде биз 2010-жылдан баштап алганбыз. Бул жерге келип отуруп, ушул жерде жердин ээлери алып келип бизди отургускан. Биз ушулардын документин беребиз, биз чыгарып беребиз, суу беребиз, светин беребиз, жолун беребиз. Мына жериңер деп туруп бизди ар бир жердин картасын көрсөтүп, моундай көчөлөр, полосалар түшкөндө отургускан. Ген планды көрсөтүп. Ген планды көрсөткөн. Бизде менде бар да, мисалы, ошол жер боюнча мен алгам жерге отурдук. Анан келгенден кийин элдердин баарысын отургузушту. Бергиле акчаңарды деп ар ким ар кайсындай баада сатышты да, келишимдер болду өсөрө. Алар бүткөндөн кийин эми калган акчаны биз кысыл китеп бүткөндө бересиңер деп эл менен келишим түзүп кетти. Элдер шакырап келип отурду, бүт баары жашоо башталды. Баягы айтылган сөздөрдүн баарына жер саткандар келген жок. Көчөнү салдык, сууну алып келдик. Эл өзү алып келди. Өзүбүз алып келдик. Анан бүгүн жердин маселеси трансформацияга келгенде бизге жердин ээлери келип айтпайт. Бул жерде эмне элдин максаты? Бул жердин саткандарды укугунан ажыратыш керек. Эми булардын мүмкүнчүлүгү чоң болуп атпайбы? Мына экинчи жолу кайра дабир сатып атат. Мурунку жашап аткан киши ни чыгарып кайра бөлөк кишиге сатып, мына соттошу башталды уже. Биз канча жылдан бери ошол жерде жашап келип, ошол жерде туруп, бизге эми экинчи казайындар пайда боло баштады. Коркпой, үркпөй эле айтабыз. Мырзакулов Сапар боло, Мырзакулов Сапар дегенде мен жер алгам. Өзүбүз. Төлөчү акчанын баарын төлөгөнбүз. Анан алар эмне себеп менен моунча элдин баарын ызы-чуу кылып арестке коюп аткан белгисиз. Акчасын сизден башкага да саткан, чынбы? Менден башкага да саткан. Мына Лим менен мени ызы-чуу ушундай. Мени биринчи алган участогумду бөлөккө саткан. Менден акчаны алып алып. 2 жыл чыдашып жүрүп, кийинки участогумду алдым, опять азыр арестте жатабыз да, мисалы. Бул жерде биздин урматтуу президентибиздин сөзү бар эле. Ушу Ак Ордого келгенде жер мамлекеттики. Мамлекет алат. Андан кийин ушу карапайым элге документин бүтүрүп берет деп. Кайра эле коррупция башына башталды. Мен ушул жерден бир кайрылып айтат элем, урматтуу Сардын Оргозович, Камчыбек Кыдыршаевич. Ушуну өзүңүздөр көзөмөлгө алып, ушу бир 10 чакты аферду. Ушунча элдин мына баягы эл жолун салды, суусун салды. Светин алып келди. Эми арестте деп дагы экинчи кишилерге сатып акчалар тиреп жатат. Ушуну бир өзүңүз көзөмөлгө алып, акимияттын баштап, ГРЭСин баштап, башкасын баштап, бүт ушу жер сатканын баш кылып ушуну көзөмөлгө алып, биздин маселени чечип бериңиз суранабыз. Сапар деген өтөтөбүз ал баштан келип туруп, анан каякта чүйдүн жерине ээ болот бул. Бирөөнү алдап сатып алган, ошон үчүн арестте жатат. Анын акчасын төгө албай жатат, мисалы. Эши андан кутулуш үчүн бөлөк бирөөнө сатып атат. Кыскасы маселе ушундай да. Биринчи шапкасын бирине кийгизген. Эми ушу 10 кишинин айынан ушунча 15 миңден ашык киши жабыртар. 509-контурдун тургундарынын айтымында маселе барган сайын курчуп, өлкө башчысынын жарлыгынан кийин жергиликтүүлөр жерчилер деп атаган шулуундар жаандан кийинки козу карындардай пайда болуп, түн ичинде келип коркутууга өтүштү. Ошо 1 жыл болду. 1 жылдан бери эч кандай жыйынтык чыкпайт. Өкмөткө да барганбыз биз. Акимчиликке чейин кирип көргөнмүн. Эмне деген жоопторду берди эми? Эми буюрса деген четинен каралып атат. Ошонун баары тизмектелип очередь менен келатат. Очередиңиздер келсе, жериңиздер сиздердики болот, сиздерге эле чечилет. Эч кандай эчтекеден коркпогула деп, коркпой эле отура ал десек, Тайманбай эле келип атышат мына. Тайманбай эле келип эле жана Салтанат деген аял дажы мени коркуткан. Сен ушуреки жердин эсине сен ушундай күбөлүк кылып, кол коюп берип,
неметсең, мен имене сен үйүңдү алып коем деп айткан. Ошондо сиз кошунаңызга көөлүк кыла турган болсоңуз, ооба ушул киши ушул үйдү салган, ушул тамды салды эле, ушул жакта жашайт, менин кошунам деп көөлүк берсеңиз, сиздикин алып коем деп. Мен үйүмдү ите алып коем деп, мына азыр сот көрүп соттошуп жүр. Элдин баары бушайман ушундай үй салып алып, ушинтип жашап атып, документибиз жок. Биз мамлекетке келген күндөн баштап свет тап келдик өзүбүз. Талон менен төгүп атабыз. Суу алып келдик, берип атабыз мамлекетке. Бүт берип атабыз. Документибиз жол салдык. Бүт мына айыл, элдин эмгеги, элдин акчасы, мамлекеттен эчтеке келген жок. Биз мамлекетке наоборот, кокуй ушу светти уурдап жакпайлы. Сууну уурдап ичпейли деп мына закондоштукан кагазддарыбыз менен свет бүт бар подстанциялардын баарысы. Ошол каптак болгон немелер билинип атат. Мисалы үчүнчү жер саткычтардыкы ээлери илинип атат жакшыраак. Урматтуу көрүүчүлөр, мисалы президентке чейин мамлекеттик кызматтарда канчалаган тепкичтер бар. Көп тепкич бар. Анан эң акыркысы эле болуп, бул айыл өкмөт болуп эсептелет. Айыл өкмөттөн кийин райондук деңгээлдеги иш. Негизи эле бул бүгүнкү күндөгү Агордо 1-2-3 конуштарындагы талаш тартыш маселесин райондук деңгээлде чечип кое турган жагдай болчу деп бардыгы эле юристтер айтат. Эми мындай айтып жатканда логикага салганда эле акыл эси тетик адам муну түшүнүп турат. Бирок элдин баарында тең эле мындай түшүнүк калыптангандай да, биз мурдакы чыгарылыштардан дагы алып мисал алып айтып атам. Бир гана Кыргызстанда президент иштеп жаткандай. Калган мамлекеттик кызматкерлер былк этпей ордунда келген кишини эшиктен үрүп чыгарып койгон дейчү. Баягы эле элдин баягы калк айтса калп айтпайт дейт да. Көпчүлүктүн ичинде сөзсүз түрдө бир чындыктын оту бар. Мамлекеттик кызмат, анын ичинен Сокулук райондук администрациясы жана дагы ушул жерге тийиштүү тармактардын бардыгы коррупцияга малынгандыгын элдин бардыгы ачык айкын айтат. Негизи бийлик Сокулук районунун администрациясын, госрегистр, РОВДсы, прокуратурасы бар, ошонун баардыгын архитектурасы бар, ошонун баарын көзөмөл кылып, ошо батыраак бүтүрүп берсе бизге жакшы болот эле да. Себеби Сокулук району коррупцияга баткан эме да. Мына жатышат. 12 жыл болду менин келгенимечи мисалы. Эми 12 жылда трансформацияны канча жол кылып атышабыз дейт, мейли кылып атат. Бирок өкмөт Сокулук району вообще эме кылбайт. Болбойт да, канча мораторий деген уже бүттү да. Чечилген да. 10 жыл мунун ошо кагаздарды берип атканда администрация берип атты да. Алар өздөрү барып чыгып алган жок да. Чайгашканда мисалчы. Алатонун повороту бар. Ошол жака жакыныраак жерде офис кылып алган. Офис кылып алган өзүнчө. Аны элдин баары ошол жерге барчу. Мына жакын арада эле уктук, өрттөнүп кетипти жер деп. Ал шүмчүктөр баарын үйрөнүп бүткөн да. Муну өрттөндү кылып базардын акт түстүрүп койсок, өрттөнүп кеткенде көп нерседен кутулабыз деп. Бул кутулбайт момчу элден буларчын. Жогоруда аталган жарандарды табуу мүмкүн болгон жок. Эгерде өздөрүнүн да айта турган сөзү бар болсо, биздин микрофон ар дайым даяр экенин эскерте кетели.